Саламатсыздарбы ардактуу угармандар? Кутман күнүңүздөр менен ардактуу достор, сиздер менен кайрадан куттуу коломтоо туурусунда амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Биз бүгүнкү уктуруубузду бир окуя менен баштасак. Үйдө акыркы күндөрү тынчтык болбой калган эле. Жолдошум экөөбүз бири-бирибиз менен аз сүйлөшүп калдык. Балдар болсо дайыма ызычуу. Мен чарчап жүрдүм. Ал дагы өз дүйнөсүнө кетип калгандай. Бир күнү кечинде тамак жасап жаткам. Балдар телевизор карап, ал болсо диванда телефон көрүп отурган. Менин ичимде бир ой кайнап жатты. Баары менин мойнумда. Эмне үчүн мен жалгыз аракет кыла беришим керек? Ачуум келгенде өзүмдү кармай албай, сен эч нерсеге көңүл бурбайсың, баарын өзүм жасашым керекпи? Деп айттым. Ал болсо унчукпай туруп сыртка чыгып кетти. Артынан мага деле баары бир деп айтканга жетишип калдым. Бир аздан кийин кайтып келди да, жөн гана сага жардам керек экенин кеч түшүндүм. Кечирип койчу деди. Ошол учурда мен да түшүндүм. Менин ачуумдун артында жашынган чыныгы муктаждык, тынчтык эмес болчу. Мага жардам керек болгон, колдоо керек болчу. Жөн гана жалгыз эмессиң деген сезим керек болчу. Жолдошумдун реакциясы мени таң калтырды. Анын ордуна кайра кыйкырса болмок. Бирок ал өзүн кармады, башкарды. Ачууга орун бербей тынчтык орнотту. Ал кайра кайтып келди. Себеби ал биздин мамилени сактап калгысы келди. Бул ички мотивация болду. Бул сүйүүнүн иш-аракетте көрүнүшү болду. Анын жөн гана келип, менин жанымда отурганы чоң кадам болду. Ошондо биз сүйлөшүп, чыныгы муктаждыктар тууралуу ачык баарлаштык. Ооба, ар бир эмоциянын түбүндө муктаждык же көйгөй жатат. Үй бүлөлүк жашоонун эң чоң кыйынчылыктары бул сырткы шарттар эмес, ички түшүнбөстүктөр. Көп учурда сүйүү менен башталган нике жылдар өткөн сайын муздап, бири-бирин түшүнбөй калган эки адамга айланат. Кээде бири-бирине жакын жашап жатса да, жүрөктөр алыстап кетет. Бул эмнеден келип чыгат? Эң көп себептердин бири өзүнүн жана жубайынын эмоциясын туура түшүнбөгөндүк. Биз бирөөнүн жүрөгүндө эмне болуп жатканын билбейбиз. Өзүбүздүн эмоциябызды да түшүнбөй калабыз. Биз ачууланабыз, таарынабыз, капаланабыз, а бирок эмне үчүн деген суроону бербейбиз. Бүгүн биз үй бүлөдө кантип бири-бирибиздин эмоциябызды таанып, түшүнүп, ошол аркылуу сүйүү жана терең байланыш түзсөк болорун карайбыз. Бул темада эмоционалдык интеллект жана Кудай сөзүндөгү чындыктар негиз болуп берет. Эмоционалдык интеллект деген бул адамдын өзүнүн жана башкалардын эмоциясын таанып, түшүнүп, ошол эмоцияны башкаруу жөндөмү. Бул жөндөм EQ, башкача айтканда акыл эс деңгээлинен да маанилүү болушу мүмкүн, айрыкча үй бүлө мамилелеринде. Эмоционалдык интеллект үй бүлөдө кандайча колдонулат? Эмоционалдык интеллекти жогору адам өзүнүн капа болгонун билип, аны башка адамга ачык айтып бере алат. Башкалардын үнүндөгү, көз карашындагы, жүрүм-турумундагы белгини байкап, бул адамдын ичинде эмне болуп жатат деп ойлонууга үйрөнөт. Кыйын учурда реакция кылуу эмес, түшүнүп жооп берүү маданияты өнүгөт. Эмоцияны жөн гана адамдык алсыздык катары көрбөш керек. Эмоция бул Кудай жараткан биздеги бар нерсе. Эгер ага окшош болуп жаралсак, демек сезимдер да анын образынын бир бөлүгү. Эгер биз ар дайым Кудай алдында экенибизди эстеп турсак, анда биз эки жүздүү болбойбуз. Биз сезимдерибизди жашырбай, чын жүрөктөн ага айтабыз. Биз башкалар менен болгон мамиледе Кудайдын сүйүүсүн жана адилеттигин чагылдырабыз. Эмоцияны туура көз караш менен караганда жашыруу эмес, таануу жана түшүнүү маанилүү. Кудай бизди көрүп турат. Демек, биздин эмоциябызда ага маалым. Анда эмне үчүн аны жашырып, көз жаздымда калтырууга аракет кылабыз? Ар бир эмоциянын тамырында муктаждык же көйгөй жатат дегенбиз. Бул эң негизги принцип. Эмоция жөн эле кокустан чыккан реакция эмес. Ал биздин жүрөгүбүздөгү муктаждык же кандайдыр бир көйгөй тууралуу сигнал десек болот. Төмөндө айрым эмоциялардын тамырын карап көрсөк, ачуулануунун артында адилетсиздик, корголбогондук, жеке чек аранын бузулушу жатышы мүмкүн. Ал эми таарынычтын түбүндө сый-урмат, сүйүүнүн жетишсиздиги. Сүйүүнү, кубануунун артында болсо, адамдын ою угулду, башкалар менен байланышка болгон муктаждык канааттандырылды дегенди билдирет. Ал эми кайгы болуп жатса, анда жүрөктө жоготуу, көңүл калуу болушу мүмкүн. Көз артып жатсак, башкаларга салыштыруудан жаралып, өзүнүн инсандыгын жоготуп алуу жатат. Ал эми коркуу сезими болуп жатса, анда бул жүрөктө коопсуздуктун жоктугу, ишенбестик жатат десек туура болот. Эгер адам өзүнүн эмоциясын туура талдап, анын артындагы муктаждыкты көрө алса, анда ал жөн гана жаман абалдагы адам эмес,
мээримге муктаж жан катары көрүнөт. Мисалы жубайлар ортосунда кандай болушу мүмкүн? Айгерим күйөөсүнө күн сайын ачууланып, сен көңүл бурбайсың, эч качан сүйлөшпөйсүң дей берет. Күйөөсү болсо, эмне эле капа боло бересиң дейт. Бир күнү кеңешүүгө барышат. Талкуу учурунда аялы мындай дейт: мен кечкисин сени күтүп отурам. Сен келгенде сүйлөшөбүз дейм. Кечке бала менен жалгыз болом. Мага көңүл бура турган адам керек. Бул жердеги ачуунун түбүндө сүйлөшүүгө, байланыш түзүүгө болгон муктаждык жатат. Күйөөсү бул муктаждыкты түшүнгөндө мамиле өзгөрө баштайт. Кийинкиси бала жана ата-эне ортосунда. Кечке маал бала ыйлап, оюнчугунун баарын чачып жиберет. Ата-эне дароо урушат. Бирок эгер ата-эне бир кадам артка кылып, бул жүрүм-турумдун артында эмне жатат деп ойлонсо, балким мындай жооп чыкмак: мени менен эч ким ойнобой жатат. Мени угуп, жооп берген адам жок. Баланын жаман жүрүм-туруму анын ички дүйнөсүндөгү муктаждыкка болгон чакырык. Ыйык китепте болсо Ыйса Машаяктын эмоциясы жөнүндө Ыйса көзүнө жаш алды деп жазылып турат. Бул Лазар каза болгондо эле. Забур китебинде адамдын ар түрдүү эмоциялары — сүйүнүү, кайгы, коркуу, ачуулануу, үмүт, кубаныч жана башкалар абдан ачык жана чын тилден жазылган. Кайгы жана үмүтсүздүк болгондо забурчу: жаным, эмнеге чөгүп, эмнеге онтоп жатасың? Кудайга таян. Анткени мен аны, куткаруучумду, Кудайымды дагы даңктайм. Үшкүрө берип аябай чарчадым. Жаткан жеримди ар түнү көз жашы менен жууйм. Төшөгүмдү көз жашка чылайм. Кайгыдан көздөрүм соолуду. Бүт душмандарымдын айынан көздөрүм тунарып калды деген. Ал эми сүйүнүч жана кубаныч болгондо бүт жер жүзү Теңирди даңктабырда. Теңирге кубаныч менен кызмат кылгыла. Анын алдына ыр менен баргыла. Сен мага өмүр жолун көрсөтөсүң. Сенин алдыңда толук кубаныч, оң колуңда түбөлүк жыргал деген. Коркунуч болуп, тынчтык издегенде, мени коркунуч басканда сага таянам. Мен Кудайды сөзү үчүн даңктайм. Кудайга таянам, коркпойм. Адам мага эмне кыла алат? Мен Теңирди издедим. Ошондо ал мени угуп, баардык коркунучтан куткарды. Ачуу жана ыза болгондо, ачууңду токтот, кыжырланба. Жамандык кылганга чейин барбаш үчүн атаандашпа. Күмөн саноо жана суроолор болгондо, Теңир, качанга чейин мени көз жаздымыңда калтыра бересиң? Качанга чейин менден жүзүңдү жашыра бересиң? Качанга чейин мен өз жаным менен өзүм кеңешем? Күнү түнү кайгырып азап тартам. Качанга чейин душманым мага үстөмдүк кылат? Ал эми ыраазычылыкка толуп, сүйүүсү артканда Теңирди даңктагыла. Анткени ал жакшы, анткени анын ырайымы түбөлүктүү. Сени сүйөм, Теңирим. Күч кубатым менин. Теңир менин тирегим, баш баанам, куткаруучум. Кудайым менин асказоом. Мен ага таянам. Ал менин калканым, куткаруучу мүйүзүм, таянычым деген. Ошондой эле сен менин качан отуруп, качан турарымды билесиң. Сен менин ойлорумду алыстан эле билесиң. Басып бара жатсам да, эс алып жатсам да, сен мени курчап турасың. Сага менин бардык жолдорум белгилүү деп, бүт эмоциясы түп тамыры менен Кудайга маалым экенин моюнга алган. Кудай бизге эмоция берген. Биз ага көзөмөл менен мамиле кылганда, Кудай алдына ачык алып келгенде, башкалар менен туура мамиле түзө алабыз. Ошондуктан угарман, биринчиден өзүңдүн эмоцияңды таанып үйрөн. Мен азыр кандай сезип жатам? Бул эмоция кайдан чыкты деген суроолорду бер. Экинчиден, башкалардын эмоциясын түшүн. Үндүн тембрине, жүзүнүн өзгөрүшүнө, сүйлөө ыкмасына көңүл бур. Сен азыр кандай абалдасың деп сура. Үчүнчүдөн, жооп берүүнү үйрөн. Сен дайыма эле ушундайсың дебей, мен сени угуп жатам де. Дароо терс реакция эмес, мээрим, сүйүү, боорукердик менен мамиле кыл. Кудай сөзү да: сүйүктүү бир туугандарым, ар бир адам укканга даяр болсун, ойлонуп сүйлөсүн, ачууга алдырбасын. Анткени ачууланган адам Кудайга жаккан ишти жасабайт деген. Эми болсо эмоционалдык интеллект жөнүндө кызыктуу изилдөөлөр жана фактыларга көңүл бурсак. Эң биринчиси эле эмоционалдык интеллект ийгиликтин башкы факторлорунун бири. Дэниел Голмандын изилдөөсүндө эмоционалдык интеллект адамдын жашоодогу ийгилигине, башкача айтканда, акыл эс деңгээлине караганда 2 эсе көп таасир этет деген. Жумушта мыкты көрсөткүчтөргө жетишкен адамдардын 90% эмоционалдык интеллекти жогору болгон. Экинчиси болсо, жетекчилердин 85% жогорку эмоционалдык интеллектке ээ.
Жетекчилик позициясындагылар арасында жогорку эмоционалдык интеллектке ээ болгондор башка кызматкерлерге караганда көбүрөөк ийгиликке жетет. Эң жогорку көрсөткүчтөргө ээ болгон лидерлердин 85–90% эмоционалдык интеллект абдан өнүккөн. Кийинкиси болсо эмоционалдык интеллект ишенимди арттырат. Эмоционалдык интеллект адамдар ортосунда ишенимге, сүйлөшүүгө жана команда менен иштөөгө түздөн-түз таасир этет. Оор басырыктуу, өзүн жана эмоциясын башкара билген жетекчиге карата кызматкерлер көбүрөөк ишеним көрсөтөт. 4-дөн эмоционалдык интеллекти жогору адамдар мээнин эмоционалдык жана рационалдык бөлүктөрүн тең салмакта колдонушат. Бул аларга логика жана сезимдин ортосунда туура баланс табууга жардам берет. Эмоциясын четке кагып жашаган адам чечимдерде каталарды көп кетирет. 5-ден балдарда эмоционалдык интеллекти өстүрүү алардын келечектеги ийгилигине чоң таасир берет. Кичинекей балдардын өзүн өзү башкаруу, чыдамдуулук жана сезимди таануу жөндөмдөрү алардын чоңойгондо каржылык абалына, мамилелерине жана ден соолугуна чоң таасир берет. Эмоционалдык жөндөмдөрү жогору болгон балдар 30 жашка чыкканда кесиптик жана жеке турмушта көбүрөөк канааттанууга ээ болушкан. 6-чысы болсо эмоционалдык интеллект машыгуу менен өнүгөт. Бул туруктуу сапат эмес. Адамдын акыл-эс көрсөткүчү көбүнчө туруктуу бойдон калса, эмоционалдык интеллект адам жашоосунун ар кайсы этабында өзүн өзү өнүктүрүү аркылуу жогорулашы мүмкүн. Эмоционалдык интеллект көндүмдөрүн өнүктүрүүчү машыгуулардан өткөн кызматкерлер өз ара түшүнүүдө жана иштөөдө олуттуу прогресс көрсөткөн. 7-ден эмоционалдык интеллекти жогору адамдардын ден соолугу жакшыраак. Эмоциясын таанып башкара алган адамдарда стресс деңгээли төмөн, демек иммунитети жана психологиялык туруктуулугу жогору. Эмоциясын башкара албаган адамдар жүрөк оорусуна, диабетке жана депрессияга көбүрөөк дуушар болушат. Эмоционалдык интеллект сүйүү мамилелерин бекемдейт. Бул жубайлардын бири-бирин жакшыраак угуп, түшүнүп, конфликтти тынчтык жолу менен чечүүсүнө шарт түзөт. Үй-бүлөлүк кеңештерге катышып, мамилесин бекемдөөгө ашыккан адамдардын 70% эмоционалдык интеллект көндүмдөрүн үйрөнгөндөн кийин мамиле жакшырганын байкашкан. Жыйынтыгында эмне үчүн эмоционалдык интеллект маанилүү? Эмоцияны таануу ички дүйнө менен байланыш. Эмоцияны түшүнүү болсо, башкалар менен байланышты жакшыртууга жардам берет. Эмоцияны башкаруу алдыга карай жол түзөт. Ал эми эмоционалдык интеллект бул жөн гана ийгилик эмес. Бул үй-бүлөдө тынчтык, достукта чынчылдык жана өзүн өзү башкаруу дегенди билдирет. Бир окуя менен жыйынтыктасак. Түн ортосу. Азат төшөгүндө көзүн жумуп, бирок уктай албай жатат. Ичинде бир ой кайталана берди. Эмне үчүн үйдө мени бир да адам түшүнбөйт? Эмне үчүн мен дайыма уруштан качам, бирок уруш баары бир боло берет? Ал өзүнөн өзү тажап калгандай. Үнүн көтөрүп катуу сүйлөп койгон аялын кечирип кое албай, баласынын ачуусун чыгарып алганына өкүнүп жатты. Бирок ал бул эмоциялардын артында эмне бар экенин түшүнгөн жок. Аны жалгыз гана түшүнгөн, жараткан бар экенин Азат унутуп калгандай. Ал ошол учурда ойлонуп түшүндү. Менин ачуумдун түбүндө угулбай калган, көңүл бурулбай калган жүрөк жатат. Эртеси күнү Азат жумуштан үйүнө келди. Башка күндөрдөгүдөй коргонууга өтпөдү. Болгону жубайына карап мындай деди. Кечирип койчу. Мен өзүмдү да, сени да укпай калыптырмын. Сенин жүрөгүңдү эмне кыйнап жатат? Ошол маалда анын жубайы бир нече күндөн бери айтылбай калган ыы менен буулугуп турган эле. Анын да муктаждыгы угулду. Ушул бир нече эле сөз алардын никесине пайдасын тийгизди. Көпчүлүк адамдар өз эмоциясын күнөө катары көрүшөт. Ачууланган үчүн уялышат, кайгырган үчүн өзүн алсыз санашат. Бирок Кудай бизди сезимдери бар инсан кылып жаратты. Эмоция Кудай берген белек. Ал бизди ичибиздеги муктаждыкка алып барат. Кудайга чындап ишенүү бул мен жашырбайм, себеби Кудай мени толук билет деген ишеним. Ошондо гана биз үй-бүлөдө бири-бирибизди угууга, түшүнүүгө жана сүйүүгө үйрөнөбүз. Өз кылмыштарын жашырган адам ийгиликке жетпейт. Ал эми өз кылмыштарын мойнуна алып, аларды таштаган адамга ырайым кылынат делет. Эмоцияны моюнга алуу жеңилүү эмес. Бул рухий жетилүүнүн башталышы. Ачуунун түбүндө тынчтыкка муктаждык, кайгынын түбүндө колдоого чакырык. Теш кычыраткан унчукпагандыкта сүйүүгө суусаган жүрөк жашнып жатат чыгар. Эгер сен үй-бүлөңдө конфликттерди баштан кечирип жатсаң, тынчсызданба. Жөн гана бир кадам ташта. Тыңда, түшүн жана сүй.
сен өзгөргөндө бүт атмосфера өзгөрөт. Бул күч менен эмес, жүрөктү көрө билүү менен, Кудайга кайрылуу менен болот. Эмоционалдык интеллект бул Кудайдын мен сени толук билем жана сени ошол бойдон сүйөм деген чындыгын чагылдыруу. Эмоционалдык интеллект бул укмуш бир кымбат сөздөр эмес. Бул бирөөнүн көз карашынан сага эмне болду деп уга билүү. Бул үнсүз жүрөктүн кыска демин сезе билүү. Бул адамдык мамилени терең түшүнүүнүн башаты. Эгер биз эмоцияны түшүнүүгө убакыт бөлсөк, таарыныштын түбүндө сүйүүгө муктаж жүрөк, ачуунун түбүндө адилеттикке чаңкап турган инсан турат экенин байкайбыз. Ардактуу угармандар, ошентип биздин бүгүнкү эмоционалдык интеллект жөнүндө уктуруубуз аягына келип жетти. Кайрадан кийинки аптада амандашканча бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.